Бул заңгыраган имарат Шекер айылында салынып жаткан спорт комплекс. Ал мындан бир нече жыл мурун айыл өкмөтүнүн аракети менен курулушу башталып, түрткү берүүчү грант өнүктүрүү фондунун колдоосу менен жалпы суммасы 15 миллион сомго тургузулду. Курулушун толугу менен аяктоо аракеттери жүрүп жатат. Анткени айыл эли бул жайдын пайдаланууга берилүүсүн чыдамсыздык менен күтүүдө. Ал эми бул белгилүү күркүрөө маданият үйү. Өткөн жылда анын сырткы көркүн иретке келтирүү жана анда орун алган залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун музейиндеги эмеректери жаңыртылды. Бул үчүн Талас облустук өнүктүрүү фондунан жана жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнгөн. Анткени маданият үйү жана музейге сырттан туристтер менен коноктор көп келет. Алсак өткөн жылда 4987 турист келип кеткен. Бул жумуштар жазуучунун 100 жылдык мааракесин утурлайда жасалып жатат. Ошондой эле сырттан келген конокторго ушу маданият үйүнүн биринчи этажына самозелдерди дайындадык да. Быйыл да ушу айыл өкмөттүн баягы бюджетине ушу музейдин ишин аракет кылып баягы полун жаңыртсак деп атабыз. Уйкудан жаңы турган наристелер Кайнар айылындагы Насип балдар бакчасынын тарбиялануучулары. Бул бакча ушул айылдан чыккан демөөрчү тарабынан курулуп, пайдаланууга берилген. 50 орунду бакча заманбап шарттар менен жасалгаланган, эмеректер үчүн 209 миң сом жана 10 даана видеокамералар айыл өкмөтүнүн бюджетинен берилди. Бакчанын жанында буга чейин иштеп келген мамлекеттик бакча да бар. Мында азыр 3 сааттык кыска мөөнөттөгү даярдоо тайпалары иштеп жатат. Бүгүнкү күндө 125 бала тарбияланууда. Бакчага муктаж болгон балдарды 3 сааттык бала бакчага кабыл алдык да. Бул болсо, бул бала бакча 75 орунду. Бала бакчанын жаңы имараты өзүбүздүн айылдын эле тургуну Айтбаев Курмантай агабыздын демөөрчүлүгүнөн улам, жардамынан улам салынган. Балдар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Жылытуу системасы, электр энергиясы менен. Айыл жашоочулары да алар жашаган айылдарда жасалып жаткан иштерге кубанышууда. Анткени булардын баары калктын муктаждыктагы маселелери болуп келген. Биздин айыл ушу Кыргызстандын эң бир четинде турабыз да. Чакан айыл менен Казакстан биягы түштүгүбүз Өзбекстан менен чектешип турат. Анын айылыбызда азыр бала бакчага муктаждык өтө чоң болчу. Кудай кааласа ушу биздин эң четте айылда мурда ушундайлардан көп эле калып калчу элек. Азыр социалдык немелерден, объектилерден Кудайга шүгүр. Жолубуз курулуп калган, өкмөткө ыраазы болуш керек. Дайым эле жыртык жерди чукуй бербей, президентибизден баштап айыл башыга чейин Кудайга шүгүр азыр иш көрүнүп атат да. Гуксай айылындагы Анарбек Токтогожоев орто мектебинин астына жаңы брусчаткалар төшөлүп, окул класстарынын 400 стул жана 200 партасы жаңыртылды. Ананда бул интерактивдүү доска алынып берилген. Бул үчүн Талас облустук өнүктүрүү фонду 3 миллион сом каражат бөлүп берген. Биздин мектебибиздин негизи өзү 650 окуучуга ылайыкташтырылган, бирок азыркы учурда бизде 1000ге жакын окуучубуз бар. Талас өнүктүрүү фондунун бөлгөн каражат менен биздин мектептин бир көп муктаждыктары бир аз болсо да жабылды. Бул интерактивдүү доска менен биздин эжекелерибиз сабак өткөндө өздөрүнүн интерактивдүү методдорун колдонушуп сабактарды өтүүдө. Шекер айыл аймагында социалдык жана инфраструктуралык маанидеги жасала турган иштерди жаңырган жылда улантуу пландары коюлууда. 2024 жылы Шекер айыл өкмөтү социалдык жактан жакшы жетишкендиктерге жетишти деп айтсам жаңылышпайм. Эс алуучу жайы боюнча парк ачтык. Бул жерибизге ушу брусчатка төшөлүп, бул жерде парк кылдык. Стим гранттын негизинде. Айылыбызда эл суранган маселелердин баарын чекесинен буюрса аткарып чечип келатабыз да. Рахат Ишелиева, Чыңгыз Букошев, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.